Ошондо жанагы аксакалдын сөзү боюнча бай эми жашыңыз улуу адам экенсиз, болуптур сиздин айткан тилиңизди алайын. Болбосо бул кембагалга бир үзүм этин да бербейт элем деп макул бол дейт. Ошондо кембагал Мерган сен аябай туура жолду туттуң. Эми Алла Таала мындан бияка дагы сага туура жол көрсөтсүн деп дуа кылды. Анын кылган дуасына маани бербестен бай кетти. Жана өзүнүн уда кошо жүргөн жан жөкөрлөрү менен бир аз нары баргандан кийин аларды силер мени күзөтпөйлү өзүңөрчө баргыла. Мен силерсиз деле угула алам деп ал өзү жалгыз бөлүнүп кетти. Ошентип барган сайын узап отуруп шериктеринен бөлүнүп бир ээн тала бир чөлдө бир кыйла узап кеткенин өзү да билбей калды. Анан күн катуу ысыды, суусады. Акыры жанагы суусагандан, ысыктан эси болуп ошол жерге жыгылды дейт. Бир маалда ичине катуу бир нерсе тийип атканынан өзүнө келсе, бир кал жоору келип, анын курсагынан чокулап тартылып аткан экен, анан өлүп калды деп. Өзү турайын десе турушка абалы жок. Баягы жардамга деп алын жетишинче кыйкыра баштады эле. Ошол тегеректе дагы бир кембагал бечара тиричиликтин айынан жүргөн экен. Жана доошту угуп калып, ал келди дагы кал жооруну кубала берип, адамды байды өзүнүн алачыгына алып барды дейт. Алып барып, бир пиала суу менен бир кара нан берди. Жана сууну ичип, кара нанды жеди. Мен тирүүмүнбү деп сурады. Жанагы аксакал кембагал айтты: "Ооба, сен тирүүсүң, сенин денең тирүү. Бирок сенин рухуң, жан дүйнөң өлүп калган. Сенде адамдарга деген эч кандай мээрим калбаптыр. Бирок денең тирүү" деп айтты. Ошондо баягы бай жана кембагалдын алачыгы демеле өзүнүн кан сарайынан дагы сонун көрүндү. Жана бир кесе суу менен бир сындырым кара нан өзүнүн хан сарайында жеген аябай күчтүү тамактарынан дагы таттуу сезилди дейт. Жана ошол убакта ал Алла Таалага жалбарды: "Аллахым, мен өмүр бою текебер болдум, өмүр бою адамдарга көп зыян келтирдим, жамандык кылдым, адамдарды кортуттум. Бирок бир жолку кылган жакшылыгымдын себебинен сен мени бул өлүмдөн куткарып калдың, ana ушул кембагалдар ачыгылып" деп туура жолго түшүп, элине келип, ар жерлердеги сарайлардын бардыгын адамдарга өткөзүп берди пайдаланышка. Жана ошол тегерегинде жашаган бейбечара, кедей кембагалдарды, жетим жесирлерди тамак аш менен, кийим кече менен камсыз кылып, бардык муктаждыктарына жардам берди. Эксандарды берди, садакаларды берди. Ошол убакта бир эки жолдун тому деп коет, орто жолго бир чоң сарай салды дагы. Ошол мен бир аз аттап кетипмин. Жанагы уга чыкканга чейин жана сарайды салып туруп, ошол сарайга жалаң байларды, колунда барларды чакырган да, ошонун жерде эч бир кембагал жок эле деп. Жана куткарган кембагал ошонун себебин айтып атат да: "Сен тирүүсүң, бирок жан дүйнөң, жүрөгүң, рухуң өлүк" деп ошону айткан дейт. Ошол сарайындагы адамдарга өткөзүп берди дейт баягы эки жолдун тоомундагы сарайды. Ошентип акыры бул дүйнөдөн өттү. Дүйнөдөн өткөндө шунчалык көп адам жаназасына келишти дейт. Жана бардыгы бул бай соодагер өзүнүн дүнүйөсүнүн жарымын акырет үчүн сарптап койду. Мана ушул сарайлар жарымы тирүүлөр үчүн болсо, жарымы акыретте мына шу байга сарай болот деп анын кылган иштерине ыраазы болушту.